Кыргыз элинин өзүнө гана таандык үрп-адат, каада салттары, жөрөлгөлөрү бар. Аларды тутунуп кыргыз эли өзүн улут катары сактап келет. Элибизге таандык улуттук баалуулуктар, нарк насилдер, каада салттар акыркы жылдары жаштар арасында унутулуп баратканы көйгөй жаратат. Андыктан үй бүлөлүк баалуулуктарды, улуттук нарктуулукту жайылтуу максатында өлкө башчысынын жарлыктары чыккан. Ынтымак бар жерде ырыс бар дегендей, Көлтөр айыл аймагынын элдеринде бүгүн эң жакшы саамалык болуп атат. Улуттук нарк насил элибиздин ынтымагы дегендей, ушул жакшынакай иш чарабызды ынтымакта 3 айыл бирдикте өткөзүп жатабыз. Биздин президентибиз Садыр Жапаровдун улуттук нарк насил жөнүндөгү жарлыгына ылайык азыр аймактарда, жердин баарында ушундай иш чаралар болуп жатат. Тоң районунун Көлтөр айыл аймагына 3 айыл кирет. Айыл тургундары байыртадан ата-бабаларыбыз колдонуп келген буюм тайымдарды, ак дасторкон үстүнө кыргыз элинин улуттук тамак аштарынын түрлөрүн коюп, алардын жасалышы боюнча жаштарга кеңири маалыматтарды беришти. Биздин алдыда койгон максатыбыз ушул өзүбүздүн аркабыздагы урпактарга, өзүбүздүн артыбызда өсүп келаткан бала бакырабызга элибиздин каада салттарын, үрп-адаттарын калтыруу максатында программа түзүп алып, ошол боюнча иш чара өткөргөн жатабыз. Өлкө башчысынын жарлыгынын алкагында өтүп жаткан иш чарага Коңур Өлөң, Тогуз Булак жана Көлтөр айылдарынын тургундары да активдүү катышып, өз салымдарын кошушту. Президентибиздин ушундай жарлыгы менен ар бир айылда иш чара өткөрүп атабыз. Ошол каада салт боюнча жаштарды туура тарбиялап, туура жолго салып, ошол акыл насаатыбызды айтып. Жер жүзүндөгү ар бир улуттук нарк адамзаттын жан дүйнө казынасынын кайталангыс табылгасы болуп саналат. Андыктан улуттук баалуулуктарды, каада салт, үрп-адаттарды кийинки муундарга калтырып, үйрөтүп кетүү улуу муундардын милдети дешет уюштуруучулар. Мерим Субакунова, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Тоң районунан.